Уясына батқанда, жігіт қызды бір көрүүгө шашқанда. Тумар радиосында кечки шоу Тумар Тайм. Оюн күлкү аралаш, жылдыздардын катышуусундагы ысык шоу. Иш күндөрү кечки саат 6-дан 7-ге чейин Радио Тумар жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм. Кол булгап саламыңызды айтып койсоңуз болот. Ассаламу алейкум, Тумар ТВ. Ассаламу алейкум, Тумар ФМ. Деп микрофонго митип коелу, Ошо Жакшы, баары сонун. Демек, сиз экөөбүз шоунун башында эле келишим түзүп алалы. Шоунун жаңырышында ушундай сигнал жаңырат. Бул эмне болуп калды? Өрдөктүн үнү. Кокустан жаңырып кетет. Сиз ырдап атканда, мүмкүн сүйлөп жатканда. Ырдап атканда деген кандай? Сиз балким ырдап бересиз бизге. Ошондо кокустан жаңырат. Ал жаңырыш менен сиз суудан ичишиңиз керек. Түшүндүк, Судан? Ооба. Суудан ырттайсыз. Болду. Өткөрүп жиберсеңиз, анда биздин сандыктын ичинде жакшынакай тапшырма катылган. Аны аткарасыз. Даярбызбы? Репетиция кылып албайлы, кандай дейсиз? Угарым менен ойлонуп турдучу. Болду. Мынакей, келиштик. Ардактуу достор, теле көрүүчүлөр, биздин конугубуз актер, таланттуу жигит Эмиль Эсеналиевке суроолор болсо сөзсүз түрдө узатыңыз. 770-96-1025 WhatsApp номерибиз, 6100 СК сандары кызматта жана биздин Тумар FM Instagram баракчабызга кошулуңуздар деп чакырып өтөлү. Бир музыкалык чыгармадан соң угушабыз. Тумар Тайм. Тумар радиосунда Тумар Тайм кечки шоусу уланууда. Ардактуу достор, буюрса алдыда көптөгөн кызыктар бар. Микрофонда Жөнгүл Кайыр Нурматова, эми студияда бизде конокто болсо тамашоочу, таланттуу актер Эмиль Эсеналиев. Эмиль байке, силер жакында эле жарыкка чыга турган режиссер Руслан Акындын тарткан Көк бөрү аттуу кино тасмасына тартылдыңыз. Кимдин ролунда? Ал жакта Майрамбек деген жигиттин улакчы баланын ролун ойнодум. Ушу айылдагы эле өскөн, ошо өзүнүн айылынын намысын коргон көк бөрү боюнча улакчынын ролун ойнодум. Мен ал жакта образым мугалим, улакчы, анан бир аз шайыр жигит болом да. Канча убакыт тартылды бул тасма? Меники 1 айдай болду күндө. 1 ай күнүгө. Кыйынчылыктар болдубу образга кирүүдө, образ жаратууда? Болду да, жок, образ жаратууда эмес, съемка учурунда тартуу процессинде болуп атты. Себеп дегенде экшендар көп да. Улак тарткан, улак оюну болуп атканын кино кылып түшүрүү, билбейм, менин көз карашымда кыйыныраак экен да. Бирок ошого карабай жакшы тартышты да, аябай. Бирок Руслан Акындын Instagram баракчасынан дагы көрүп калдык. Абдан мактаптыр сизди. Ошо эме болду. Мындай мен өзүм баягы комедия эмесин кармайм, линиясын. Так, в общем, негизи эле улакчы болот экен. Анан негизи аябай жактырды да Руслан байке. Меники илгертен эле тамашоодо жүргөндөн бери, кинодо жүргөндөн бери эле меники эмеде эмеге жакынмын. Импровизацияга жакынмын да. Мен ойлонуп, жазып, эметкенден көрө. Сценарий боюнча кетпейсиз, Мен негизи эле сценарийди түшүнүп алам, маанисин, маңызын түшүнүп алып туруп, анан кийин өзүмдүн сөзүм менен бергенге аракет кылам да. Бул тасмада дагы өзүңүздүн сөзүңүз менен бердиңиз бардыгын. Руслан байке ошого уруксат берди мага. Себеби меники баягы комедия болгондуктан ошондой болду да. Жакшы болду. Дагы кандай кыйынчылыктар болду? Кыйынчылык орозо болуп, ат үстүндө күн ысыкта бир аз эметтик, бирок өтө кыйналган деле жокпуз. Эми убакыт бат өтүп атты, бирок ошону менен бирге ат үстүндө аябай чарчайсың да, чаң. Ошондо бир аз кыйынчылык болду. Мындай анан жалпысынан караганда эң жакшы бир проекттердин бири болду да. Буюрса, күбө болот экенбиз бардыгыбыз жакында. Негизи канча гонорар төлөндүбү сизге? Сыр болбосо. Жок. Берилген жок мага. Башка актерлордун бардыгына эле берилбейби? Негизи берилди, эми бирок айтылбайт да. Сизге деле берилди? Кудайга шүгүр, жакшы эле. Эмнеге айтпайсыз? Жок. Эми башкаларга деле кызык болсо керек. Жок, эми кудайга шүгүр жетет да. Кинодон кийин дагы гонорар төлөйбү сиздерге? Жок. Ал эми сүйлөшүүгө жараша. Эми бирок көпчүлүк учурда андай төлөнбөйт да. Анан ошо процентке сүйлөшүш керек да.
Жакшы. Дагы бир суроо. Башка сиздин тамашоодагы эле деги эле кесиптештериңиздин жубайлары интернетке жакшынакай сүрөткө түшүп, баардыгы жылдызда карап турсакчы, бирок сиздин жубайыңыз Айгеримдин өзүнүн өзүнчө аккаунту дагы жок. Анан кийин биргеликте түшкөн сүрөттөрдү дагы аз жарыялайт экенсиз. Эмне катуу кармайсызбы ушунчалык? Силер ушинтип сурап аткан үчүн баягы аялымдын баягы эл алдында менин оюмча аял киши биринчиден эне болуш керек. Экинчиден келин болуш керек, келинчек болуш керек. Эң биринчи максаты бул эне болуш керек деп ойлойм. Мен айтпайм булар Инстаграмга киргизет, анан бул чыгарат, тиги өзүнчө звезда болуп жүрөт деп. Мага айырмасы жок алардын. Өзү суранбайбы эгер мен деле ачсам кандай болот дейсиң? Өзү кызыкпайт да өзү. Өзү ушундай жөнөкөйбү? Чача-мачаларды көп жактыра бербейт да. Ошон үчүн үйдө отуруп, кандай отурбайт? Отурат, менин баракчам менен отурат. Менин баракчам менен көбүнчө Айгерим отурат. Жакшы. Анан обязательно өзүн сүрөткө тартып, анан бул эми таң калыштуу болуп атпайбы? Баардыгыныкы бар. Азыркы заманда ошонусу менен балким азыр аялымды көп сыйлашабы деп ойлойм да. Жакшы. Бир музыкалык чыгармадан соң угушабыз. Ардактуу достор, командабызга кошулуңуздар. Кызыктуу эфир уланууда. Командабызда конокто болсо мыкты актер, таланттуу жигит Эмиль Эсеналиев. Буюрса угушабыз. Тумар таймда сүрдө өткөн суроолор. Тумар таймда кезектеги рубрикабыз сүрдө өткөн суроолор деп аталат. Ардактуу достор, студиябызда конокто болсо Эмиль Эсеналиев. Эмиль, даярсызбы? Сизге 20 суроо 1 мүнөт берилет, ооба жок деп жооп бересиз. Түшүндүрүүнүн кереги жок, бат-баттан. Анда даяр болсоңуз баштадык. Сууда сүзгөндү билесизби? Ооба. Сизди атыңыздан чакырбай даң-даң дегендер көппү? Ооба. Эмиль, ырдабай эле койчу дегендер барбы? Жок. Телефонуңузду ачууңуз келип жерге чапкылап сындырып салган учур болду беле? Ооба. Үйдө отуруп алып азыр жетип калдым деп калпай айтасызбы? Жок. Тамадалар көп акча табышабы? Ооба. Айрым ырчылардын ырдай албаганын көрүп уяласызбы? Ооба да. Самат Эркинбеков сизден кыйынбы? Жок. Башкаларга сын айтасызбы? Ооба. Эл артист деген наамды сатып алса болобу Кыргызстанда? Билбейм. Жубайыңызды катуу кармайсызбы? Ооба жок. Экөөбүз ооба беребиз. Кошуналардын огородунан алма уурдап жедиңиз беле? Ооба. Секонд-хендтен кийим аласызбы? Жок. Эмиль, семирип кеттиң, арыкташың керек дегендер барбы? Ооба. Спорт менен машыгасызбы? Жок. Көкпетсизби? Ооба. Мүнөзүңүз орбу? Ооба. Эстеп алып уялган жагдай барбы? Ооба. Бирөөнү катуу тамашага салдыңыз беле? Ооба. Айрым кинодо жараткан образдарыңыз үчүн уяласызбы? Ооба. Өкүнүп. Анда Азамат, сиз жетиштиңиз. Эми тактайбыз бул жактан. Болду. Спорт менен машыгат экенбиз. Жок дедим. Жок дедиңиз. Ошон үчүн чала спортиктешет да сизде. Эмиль, семирип кеттиң, арыкташың дегендер Аябай көп. анан кандай кабыл алып атасыз? Туура эле. Бирок кандай десем, меники туруп эле аябай толуп кетип, кайра арыктап кетип, мындай көп билинбейт. Анан бирок негизи үйлөнгөндөн кийин, бала болгондон кийин толдум да. Анан бир аз арыкта деп мен өзүмдүн атам деле айтат кээде, алдыгы кыйналып каласың депчи. Бирок аябай эмес. Бир аз баягы курсак-сурсактарды жоготуп туруш керек да, өзүңдүн ден соолугуң үчүн. Бирөөгө жакшы көрүнүш үчүн эмес, баягы ден соолугуң үчүнчү. Негизи өзүңүзгө жагабы азыркы келбетиңиз? Жок, бир аз арыкташ керек. Уяласыз кичинеден? Жок, уялбайм мен, бирок арыкташ керек да. Жакшы. Дагы башкаларга сын айтат экенбиз. Бирөө сын деп түшүнсө болот ал нерсени, балким бир совет сыяктуу деп түшүнсө болот, мындай карап, эми жөн эле койсо болмок, же болбосо жөн эле койбойсуңбу деген сыяктуу сындар болот эми. Бер жактан эле айтып коесузбу же бетине барып айтасызбы? Бетине деле айта берем мен. Жакшы экен. Самат Эркинбеков сизден кыйын эмес экен. Жок, бир урбайм Самат. Азыр Самат көрүп жатса керек, Көрмөк турсун, келилсин да буяка. Тарынбайбы сизге? Жок, ала көз көм кылганбыз. Тамадалар көп акча табышабы? Табат да. Аттарын айтып берейинби? Айтып бериңиз. Жок. Эмнеге? Тамадалар көп эле табат. Эң көп гонорар канча, мисалы тамадалардыкы? Бизде, Кыргызстандын ичинде. Кыргызстандын ичинде. 1,5 миң доллар. Доллар да? 2 миң, может, ушундайлар иштешет.
абдан кандай жакшы. ооба, бирок эми алар иштейт да, ошого берилет. Мен мисалы чын айтканда мен той алып бара албайм. Мен көп кызыга албай койдум. Меники ушул реклама, мен камера астында ойногонго шыгым бар экен да. Ар ким негизи өзүнүн ногун акырындан изденип жүрүп табат экен да. Мен өзү вообще ырчы болом деп келгем негизи. Анан эмне Ырдай албайт экен просто. ырдап чыктыңыз го бегиштинерин. Эми ал уже башка. Бегиштики мен постоянно ырдап жүрүп кичине баягы репетиция кылып алгам да. Ырчы деген ырчылык менен иштеш керек экен. Ырчылык эми өнөр баары бир болуш керек экен да. Бирок биздин оюбузча кыялданган нерсеге аракет менен жетсе болот. Үн жоктор деле ырдап жүрбөйбү? Мага кийинчерээк актер болгон көбүрөөк да жагып кетти да бир четинен. Анан актерго көбүрөөк басымдадым. Баса былтыр ырыңызды жаздырдыңыз, анан кийин эле токтоп калдыңыз. Жаздырдым, анан Самат мен ырымды алып, по-моему, миң кыял эми анча радионун атын айткан болбойбу? Ооба, болбойт. Бир-эки радиолордо кетти окшойт. Жакшы радиолордо. Анан токтотуп салдыңызбы? Кетип атат. Атак ырдайын деген деле ой жок. Бирок ырдап коесуз го. Видеолордон деле көрүп калганбыз да. Мисалы мондай жерде отуруп алып ырдап койгонду, мына живой ырдап койгонго аябай кызыгам. Мен ырга кызыгам, бирок сахнага ырдап чыгып, эл монтип деп фонарикка тартып, мен тердеп, суудан ичип монтип жок. Анчалык ырчы болгум келбейт да. Бирок буюрса ырдап бересиз. Биздин шоуда. Жок. Ырдайсыз, буюрса ырдатабыз сизди. Жок. Эмнеге ырдабайсыз? Жок, уялам да. Уялбайсыз, ырдайсыз. Буюрса бир музыкалык чыгармадан соң угушабыз, достор. Командабызга кош келиңиздер. Конокто болсо Эмиль Эсеналиев. Ардактуу достор, Тумар радиосунда жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм кечки шоу суланууда конокто болсо актер Эмиль Эсеналиев. Буюрса жакшынакай музыкалык чыгарма даярдап койду, азыр сиздер үчүн ырдап берет. Кеттик анда азыр бул кол чабууларды арнайлы. Кичине ойлонбойлу, азыр башка суроо жооп кыла туруп, анан аягында бир ырда ойлонуп ырдабайлы. Туруп ырда дегенде бир куплет кантип өзүңүздүн репертуарыңыздагы өзүмдүн репертуарымда жок. Бир ырыңыз барбы? Жок, ал бегиштик, ал уже башкача да. Аны уже мындай ырдаш болбой калат. Суранып атышат, угармандар да жазыптыр бул жакта. Көптөгөн угармандар жазыптыр, ырдап бериңизчи деп. Анда өзүм эле дежурный ырым ырдайын. Кайсыл чыгарма? Эмен ырдайлы. Энекем айды ырдайлы. Макул, анда кеттик. Анчалык деле кол чаппай эле койсо болмокту. Тартынбаңыз. Энекем ай, ойыгым ыйыгым, энекем ай, окутманым буюгум, алып келип тамырыңдан алтынмыш, алтын өмүр бешигиңе уюдум. Кол чабалар макул. Эми жарашат да, эми азаматсыз. Чындап эле жакшы ырдайт дегенсиз Эмиль байке. Сизди жандуу угуп жатпайбызбы азыркы тапта? Рахмат. Жаман уялып атам. Уялбаңыз. Баса ардактуу достор, биздин шоуну өткөрүп жиберген болсоңуз, буюрса бүгүн кечинде биздин Тумар ТВ YouTube каналына кирип, дал ушул 1 сааттык программаны кайра көрсөңүздөр болот. Негизи дагы бир суроо бар. Кыргыз киносун байкасак, мелодрама, комедия саналуу эле жанрлар өнүккөндөй да. Анан сиздин оюңузча фантастика сыяктуу жанрлар жакынкы арада тартылабы биздин Кыргызстанда? Тартылды го дейм. Кайсыл тасма? По-моему, Сүйүн Откеев байкебиз 7X деп тартты. Көзүндө чыгат болуш керек. Негизи сиздин дагы пландарыңызда барбы ушундай жанрдагы? Фантастика жок. Драма тартсак деген ниетибиз бар, бирок фантастикага эмнеге көрөрмандар кабыл албайт деген ойдосузбу же кандай? Тартуу оорбу? Ал үчүн жакшы тажрыйба болуш керек, техника болуш керек. Сүйчү алыш керек. Кандай эле угуп калып атасыз сиз? Мен чоңураак коюп атсаңар го мына деп. Акырындатып коебуз азыр. Ана болбой калса болгон жок деп мен ызчып салам мына деп коесуз. Салбайсыз. Техника болуш керек деп ойлойм, тажрыйба болуш керек. Биздин
билбейм эми. Менин оюмда деле анчалык деле фантастиканы менен бизди Америка тойгузуп койгон да чынында. Биз андан артык таң калтыра албайбыз да. Ошол себептен. Менин оюм. Анан эми буюрса азыр 1-2 кино тартылды го, эми ошолорду көрөбүз да. Бирок трейлеринен карасаң жакшы болуптур да. Окшошуптур. Значит, окшошуп эми акырындан да бизде акырындан өсүп келатабыз да. Бирок менин оюмча биринчи жолу окшойт ал тартылган фантастикалар. Буга чейин Бизде биринчи жолу. Кыргызстанда. Бизде бул элек да. Бизде фантастика бул элек. Анан баягы кассалык топтом деп коет эмеспин. Негизи сиз тарткан кинолордун арасынан канча акча топтолгон жана ал кайсы тасма? Билбейм ошо. Мен акча жакка кийлигишпейм да просто. Мен ал жагын чечпейм. Кантип эле? Кино тартып атканда сөзсүз бардыгын эсепке алынат. Жок. Кечип кала жок. Тартылып эле анан тартып эле бересизби же кандай? Мен тартылып эле анан жазып берем да. Сценарий. Жазышам, эми жазышканда кандай тамаша чыгарышам, эметип көрөм, бирок мындай акча жагына чын эле кийлигишпейм. Негизи эң кыска жана көп убакыттын арасында тартылган бул кайсы кино? Эң кыска? Ооба. Силер тарткан. Жок. Биринчи кинобуз. Penthouse деген кинобуз болуптур. Көргөнбүз. 1 айдагы дейм. 1 ай ичинде. Эң биринчи кинобуз. Бул эң кыска убакыттын ичинде тартылган тасма, эң көп. Эң көппү? Эң көп деген сюрприз деген кино болду окшойт. Бир канча 2-3 ай болуп кетти. Ортодо убакыттар болбой атып, бирөөсү ооруп калып, бирөө жок болуп калып, ментип атып. Негизи эмнеден көз каранды бат тартып бүтөөлөшү? Баарынан да, кино командадан да. Актерлордон, баардыгынан кинонун үстүндө иштеген адамдардан ошолор кинону жаратат да. Сөпс, мисалы операторду же бирөөнү баягы деп алмаштыра турсаң болот да, бир күн съемкагачы актерду алмаштыра албайсың да. Ооруп калып кокустан. Мисалы мен көчөдө кетип баратып туруп эле бир күн съемкага келбей калсам да, мисалы бурчтан бурулган кезде самат бурулуп кетип туруп эле кайра тиякта мен болуп калсам, мисалычы, болбой калат да. Ошон үчүн актер такыр тартылбайм деп кетип калгандар болсо керек, мисалы башында тартылып башта ортодон жок болуп кеткендер болобу? Андай учур болду беле? Жок, мен андайга кезгеликпин. Андай учур болгондо кандай кылышат? Кыйын болуп калат го. Кайра башынан тартышат да. Же сценарийди өзгөртүп салышабы? Эми жок, ал болушу мүмкүн эмес да. Мисалы тартылып келип туруп, мен тартылып келип жарымында мен кеттим деп кетип калсам, анда башка актер табышыңар керек болуп калат. Жакшы жооп алдык окшойт. Ардактуу достор, телекөрүүчүлөр, биздин Тумар ФМ Инстаграмы. Кино тартайын дедиңиз беле? Ооба, ошонун баардык сырын ачып алайын деп атпаймынбы? Биздин Тумар ФМ Инстаграм баракчабызга кошулуңуздар. Конокто болсо Эмиль Эсеналиев. Суроолор болсо сөзсүз түрдө узатыңыз. Бир музыкалык чыгармадан соң угушабыз. Тумар радиосунда Тумар Тайм. Мекенибизде 18:34. Ал эми Тумар радиосунда, Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм шоусу уланууда. Ал эми куту студиябызда болсо Эмиль Эсеналиев. Кызыктуу суроолор барбы биздин Инстаграм баракчабызда? Келген. Билбейм. Бар эле салам узатып атат, Салам алейкум. Мыкты актер, коркпой эле сүйлөй бериңиз, эч ким укпайт. Агыркөдө эле жашап атасыңар дейт. Ооба. Биякта дагы WhatsApp номерибизге келген каттар бар экен. Эмиль байке, сиз актердук чыгармачылыгыңыздан башка кандай өнөрлөрүңүз бар деген экен? Биз билбеген. Ырдайм. Дагы эмне? Аябай кызыктуу. Атка кызыгып баштадым. Ошол деле өнөр окшойт негизи. Гөлгө барып келгенден кийин. Ушу кинодон кийин. Негизи ат үстүндө жүргөн кандай экен? Жакшы. Бул эме да. Оор эле нерсе болуш керек, үстүндө. Жок, оор анан пайдалуу да. Массаж болуп турат. Денеңе постоянно мынтип жакшы да. Негизи аябай пайдалуу. Эч кандай жаракат алган жоксузбу тартылып атканда кино? Кинонун акыркы съемкада тиги ат менен чуркап келет, баягы көкбөрү дарыган деп да. Оң бутту сүздү. Ошондо бир кичине мындай бут ооруп бир 2-3 күн аксап жүрдүм, анан кийин көрүп атпайдыңарбы деп койсом. Басып калдыңыз. Чуркап жүрөсүз азыр. Азыр.
топ деп оймогочу. Баса келе калып эле тоого кеттиңиздер окшойт эс алганы. Биз чалганда тоодо жүрөт деген болчу. Ооба, тоого барып келем, эртең да кайра кетем тоого. Кандай жыргал жашоо. Бирок эме чарчадык да. Январдан бери кинонун артынан кино болуп жүрдүк. Чала спортик киносу тартып келип, анан кийин көкбөрү болуп кетти. Баса Чала спортик киносу башка мамлекетте тартылды, Малайзияда тартылды. Ал жакта ким башкы ролдо? Мен, Самат, Самат, дагы? Азамат, анан Улан Эсенакулов. 4 киши. Жакшы. Дагы келин катар бар экен. Сиздин эң жакшы көргөн ролуңуз дейт. Кимдин ролун аткарган жагат деген экен. 0064 менен аяктаган абонент узаткан СМС билдирүүсүн. Аткарган ролдоруманбы? Мен баары эле жакшы эле. Бирок негизи кимдин образын жараткан жагат сизге? Мындай чын жүрөгүңүздөн берилип аткара аласыз. Мен эми аябай деле баары билген көп образым жок болуш керек. Мен баары билген Чала спортик эле бар. Аны если ошону такап суроочусу, аны аябай деле жактырбайм. Ал жөн эле. Ал образ да. Образ. А так, если суроону өзгөртүп, сиз аткарган ролдордон кайсы роль жагат десе, мага көкбөрүдөгү образым мага жакты да. Ушул эми буюрса көрөбүз да. Мага жагып атат да ошол. Бардыгыбыз күбө болот экенбиз буюрса. Агай болуп, мындай жаш практикант агай болуп ойнодум да. Жакшы болду да мындай. Бетиңизди өзгөрттүңүзбү ал жактан? Кандайдыр бир? Мурут сакалды өстүрдүк, күнгө күйдүк, мурут сакалды өстүрдүк, анан чачыбызды башкача кылдык. Сүйлөгөн манераңыз кандай болду? Мындай айлык, мындай жезделер бар го. Алып ийбейсиңби? Тоңгула албады деген сыяктуу да мындай. Жарашат экен да демек сизге. Билбейм, мага жакты да ошол образ бир. Жакшы болду. Тумар радиосунда Тумар тайм. Тумар радиосунда Тумар тайм кечки шоу суланууда. Конокто болсо Эмили Сеналиев. Анын жүзүн, өзүнүн отурганын көргүңүз келсе анда Тумар ТВ телеканалына кошулуңуздар деп чакырып өтөлү. Баса айта кетчү нерсе, бизди онлайн аркылуу угуп дагы көрсөңүздөр дагы болот. Онлайн угуу үчүн www.tumar.fm медиа порталы кызматта жана көрүү үчүн Тумар ТВга кош келиңиздер. Жалпыңыздарды күтөбүз. Бизде WhatsApp'та келген суроолор дагы бар экен. Сиздин оюңузча Чемпиондор лигасын ким утат деген экен? Футбол көрүп атабызбы? Чемпиондор лигасы эмес, ошончо чемпион, туура эмес жасалыптыр. Дүйнөлүк чемпионат футбол боюнча азыр негизи башында Бразилияда ойлоп аткам, азыр айтыш кыйын болуп калды. Себеби ар кандай болуп кетип атат да. Кече мисалы Испания Иранды араң утту, Англия Тунисти араң утту мисалы. Бирок Кыргызстан болот катып атам да койсум. Эмне болуптур эми Кыргызстан? Кыргызстан жок аякта. Жок экенин билебиз, бирок балким кийинчерээк болот турабы? Болот. Азияда чемпион болот. Анан буюрса 2022 барабыз. Кыргызстан ойноп калса каякта болсо барам го, мына ошол жерден сөз берип коеюн. Желекти көтөрүп. Барып, желекти көтөрүп Мен кыйкырасыз. ыйлайм го дейм, жөн эле чыгып утулса да ыйлайм го дейм, сүйүнгөнүм эле. Бирге чыкса кандай сон. Жакшы. Саламатсызбы Эмил байке? Ысык көлдөгү Ананева айылына салам жолдоп, бүтүрүүчүлөргө калуу тилек айтып кетиңизчи деген экен. 3815 менен аяктаган абонент узаткан СМС билдирүүсүн. Кайсыл мектеп дедиңиз? Ананева дейт. Ысык көлдөгү. Ананева айылындагы мектепке. Ананева айылындагы бүтүрүүчүлөр силерге ак жол, жакшы окугула. Ай. Суу сабагыла да. Суусаңар суу ичкиле. Суу барбы баса ичинде? Суу бар. Калбай калса айтып коюңуз. Жок, минтип туруп кайра эметип атам да койсум. Ичпей элесизби? Бар, ичип атам. Жетпей калса эгерде. Ооба. Жакшы окугула. Кыргызстандын бир четин чойгон уул кыздардан болгула. Негизи эле жаштар ойгонуп, бир патриоттук сезимди ойготуп, Кыргызстанды көтөрчү маал келип калды окшойт. Ошон үчүн баардыгыңарды мекен үчүн күйгөн уул кыздардан болгула. Ийгилик баарыңарга. Баса булар дагы кесип тандашат буюрса ак жолго алайлы. Жана дагы бизде суроо бар. Эгерде сиз ырчы актер болбогондо кайсыл кесиптин ээси болот элеңиз? Мен котормочу болгум келчү. Кайсыл тил? Англис тилге кызыктым мен. Араб тилине кызыктым.
түрк тилине кызыктым. Бирок билбейм да азыр. Негизи- үчөөнү тең билбейм, бирок кызыкчумун да. Кайсыл кесиптин ээсисиз өзүңүз? Мен 11-ди бүткөм да, андан кийин тапшырган эмесмин. Окуган жоксуз такыр. Негизи мындай окуйн деген ойлор барбы келечекте? Диплом керек. Сиздин оюңузча диплом керекпи? Чынын айтайынбы? Чынын айтыңыз. Чынын айтыңыз. Көбүнүн оюн бузуп алам да мен. Ошентсе деле ачык айтыш керек да баардыгын. Керек Калп да эле диплом. апакай боло бербейчи. Диплом керек. Чынында диплом керек. Анан ар кандай да болуп кетет. Мисалы, бирөөнүн баягы жолу ачылып кетип, бул сферада жолу ачылып кетип, анан ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Мен мисалы быйыл искусствого тапшырайын деген ниетим бар да, буюрса. Биз мисалы окуган актер эмеспиз да, биз окушубуз керек. Биз ар нерсени билишибиз керек. Ошондуктан быйыл окуйм деп жакында эле 1-2 агай байкелер менен сүйлөштүм, окусам болобу негизи кандай депчи. Буюрса, негизи жанагы суроого ооба, диплом керек, окуш керек. Бирок тапшырганга жараша окуш керек да. Жөн эле тапшырып жүрө Жөн эле бербей. тапшырып жүрө берип, анан барып акча берип бүтүрүп, мээңди иштеге жок да өзүңдүн. Окуган кесибин билбегендер аябай көп. Аны сиз да билесиз, мен да билем, угуп аткан эл да билет аны. Ошон үчүн тапшырдыңбы, үй бүлөңгө аракет кылып төлөп атабыз, значит оку. Окубайсың, анда иштеп үй бүлөңдү бак. Андан көрө. Туура. Негизи сиз эл артист болом деген кыялыңыз барбы? Буюрса мен эл артист болушум керек. Болушум керек деп айтпайм, чын эле. Буну аябай деле кызыгып эметпейм. Мен болушум керекмин, болушум. Же балким биз возраст келе элекпи ал нерсеге кызыкканга, же түшүнө элекпизби билбейм, бирок азырынча андай деле эме жок. Кыялдарда жокпу? Эми алыш керек. Бирок кыялданып мен алышым керек деп ошого монтип эмем жок да. Аракет кылып ошонун артынан эметип. Бирок угушумча окубасаң ала албайсың да. Диплом керек. Диплом керек. Жакшы. Бир музыкалык чыгармадан соң угушабыз. Ардактуу достор, командабызга кошулуңуздар. Тумар радиосунда Тумар тайм. Тумар радиосунда Тумар тайм кечки шоу суланууда. Ардактуу достор, ал эми бизде конокто болсо Эмиль Эсеналиев. Кандай билдирүүлөр бар сизде? Инстаграмда. Инстаграмда. Каттар барбы? Кызыктуу. Инстаграмда бирөө чала спортик деп баракча ачып, мага ошо кызыктуу болду. Сиздин атыңыздан. Эмиль деп ачып Жок, Эмиль деп эмес, просто чала спортик. жөн эле. Ошо сүрөтүмдү коелук. Келген каттар бар экен, акыркы билдирүүлөр. Аларды жаңырталы. Жок, бирөө бар экен, окуп койсоң болобу? Окуңуз. Ооба, Тайкеме мүмкүнчүлүк беребиз. Тайкеме өлө окшошсуз. Тайкеңиз. Тайкесинин аты ким экен, жазбаптырбы? Жок, эң кызыгы мындай болуп атпайбы? Тайкеме өлө окшошсуз. Таанысызбы, Жумгалда 6-көчөдө дейт. Тааныбайсыз? Жок, антип тааныйбыз. Жок, мен Жумгалда эмесмин да. Просто кызыгы дейт, Жумгалдагы Тайкемди тааныйсыңбы деп атпайбы жана тамашага келген дилгери. Мындай болчу да. Бир байке келип учурашып биз мени таанып атасыңар дейт. Жок, таанаган жокпуз. Мен постоянно тамашага барып силерге кол чабам да дегендей да. Дворец спортто 3000 киши кантип жактайсың? Ошондой сөз болот да. Жакшы. Эми баардыгы ар кандай ойлошот да. Мурунку ички дүйнөң кандай эле чыгармачылыкка чейин азыркыга салыштырмалуу дейт. Өзгөртө алдыбы сизди атактуулук, Эмиль? Баарын эле өзгөрттү го дейм. Кандай жакка өзгөрүлдүңүз? Жакшы эле кармайын деп атам. Ошону кармалбайм. Кармай албай атам. Кармалбайм го ошо. Эме кыялым жагынан ошол эле башынан эле мени командам да жакшы билет, айлана чөйрөм жакшы билет, бир аз кичине корус кыялмын, мындай тарс бетке айтам, ачык жүрөм. Мүнөзүңүз оор, алдабайм, артынан сүйлөбөйм, жакпаса сүйлөшпөйм, өзүм кыйнап калып эле бир кызыкчылык жумуш үчүн сүйлөшүп жүрө албайм, андайым жок да. Жакпаса жакпайт деп эле. Мындай адамдарга болгончу мамиле кандай болуп калды? Адамдарга болгон мамиле эми мисалы кээ бир айтат, мен аябай ишенчек болчумун адамдарга, ушул шоу бизнеске келгенде бышык болуп калдым дейт. Жок. Кудай сактасын, мен да андай эчтеке боло элек, бирөө мени бирөөгө жамандап, анан бирдеме болуп, мен анчалык связьга кирбейм эч ким менен. Саламым түз, баары менен сыймын. Анан катышып, анан шерине болуп аттык эле, шерине пати дешип, андайым жок мен. Барам, жакшылык жамандыгына барам, өзүм чакырам, келишет, сыйда, сый урматта эле, улууну улуудай сыйлайм сиз деп, кичүүнү кичүүдөй, өзү тең мен дос деп. Мындай аябай деле эметип. Бирок атактуулук албетте баары бир
көп атактуунун кыялы бир аз аябай эмете баштайт, бат жини келе баштайт да. Ал эмнеден? Ал эми ар кандай адамдардын сөздөрүнөн, ар кандай реакциядан болот. Мисалы сен көчөдө өтүп баратсаң эле даңдаң тыйпу деп атсаң болбойт. Андай болбойт. Келсин, салам алейкум. Сен жана даңдаңды ойногон баратсың ооба даңда. Сүрөткөчү болсак болобу? Болот да. Бул эме да. Ал Инстаграмдагы вайн эмес да. Бул жашоо, сен жашоодо өсүп баратасың. Жашоодо өсүп баратасың, же семьяң менен, аялың менен же балаң менен баратасың. Бир аз маданият жагынан туура эмес болуп калат да. Ошондойлор менен бир аз характериң көргөзөсүң. Анан ошол жерден Эмил момундай экен деп, ал уже 10 адамга айтат, 10 адамга айтат. 10 адам сурабайт, ал эмне үчүн айтты депчи. Сен мен мисалы досторум, тааныштарым тетиги жана ырчы бар го, ошол кирсеген эме экен десе мен айтам, эмнеге дейм да биринчи. Мындай дейм. Айтпай да, сен биринчи учураш, салам алейкум, кыргызсыңбы, мусулмансыңбы, салам алейкум, учураш. Ден соолугуңду сураа, мындай дей. Анан кийин ал сага жооп берет деп, уже билип калдың да, өзүң учурганчы. Сен аны может деп коет да. Может деп коюшат. Түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар да. Анан ансыгарындай мисалы туура эмес мамиле кылган кишиге туура эмес эле мамиле кылып коёмун. Жизняк болуп кеткен эмес алчы. Көңүл бурбай өтүп кеткен учур болбойбу? Эй даңдаң деп атса, болот, эми шашып атканда карабай кетип каласың. Анан менин шашпай бараткандачы эмне кыласыз? Шашпай баратканда жок, токтойсуң, түшүндүрөсүң да. Андай кылба жигит. Менде көп учур болду, токтоп түшүндүрүп, андай кылба депчи. Андай кылба, эмнеге антесиң сен? Канчадасың мончуда? Чоң бала турбайсың, эмне антесиң? Сен менден улуу турбайсың, байке турбайсың. Антпайт да. Мондай кылыш керек, тиңдей кылыш керек деп койсоң ана. Эми баягы тиги приколдон көрүп, байке түшүнөм, мен баягы приколдон көрүп ошондой көрүнсө керексиң. Ошондой көрүнөсүң. Эми байке жашоодо башка да. Биз эми жашоодо мен атамын, менин балам бар. Ал видео вайнды таткан ал элдин көңүлү үчүн, элге жаккан үчүн, ошондойлор азайсын деген максатта деп койсоң анан деп калат да. Алар андайлар менен жакшы эле. Анан кээ бир жерде жанагындай болуп кетет. Түшүнбөгөнү да бар да. Койбойсуң брат деп кайра точно чаласпортик сүйлөгөндөрчү. Мен бир аз башкача да болуп калат кээде. Жакшы жооп алдык. 18:57 мекенибизде бат эле шоубуз соңуна келип калыптыр. Жана жыйынтык чыгаралы. Бат эле кетип кеткен. Жыйынтык чыгаралы. Шоунун башында экөөбүз келишим түзгөнбүз. Сигнал жаңырыш менен суу ичишиңиз керек болчу. Сиздин оюңузча өткөрдүңүзбү, өткөргөн жоксузбу? Ошону айтыңыз. Өткөргөн жокмун. Азаматсыз. Туптуура. Ошол себептен тапшырманы биз аткарышыбыз керек болот. Бирок буюрса программанын соңунда видеого тартып аткарып биздин Instagram баракчабызга жүктөйбүз. Мен аткарам. Мен эмне айтышым керек? Ошондо сизге программага келип бергениңиз үчүн рахмат айтабыз биз. Ыраазычылык билдиребиз. Көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Эң негизгиси үй бүлөлүк бакыт, эркин микрофон. Силерге дагы ийгилик. Ошондо мен түшүнбөй калдым. Силер эмне кыласыңар азыр? Бул жактагы тапшырманы ачыңыз. Азыр дагы көрсөтүп коелу. Жалпы биздин көрөрмандарга дагы эмне тапшырма катылганын. Кандай тапшырма экен? Эмилге $1000 бергиле. Кичинекей баланы, кызды абышка кемпирди турап бериңиз дейт. Бул сизге ылайыкталган экен да негизи. Көрсөтүп койсоңуз болот биздин көрөрмандарга дагы. Мынакей ардактуу көрүүчүлөр, ушундай тапшырма буюрса биз аткарабыз дагы Instagram баракчабызга киргизебиз. Мени кийинки чакырганды утканга аракет кылгыла. Аябай аракет кылабыз. Мелиңиздер анда сиздерге дагы жамаатыңыздарга ийгилик, рахмат ушундай чакырып тургула. Кээде ушинтип гүлүшүп, жайнашып, ачык сөздөрдөн сүйлөшүп, балким элге бир пайдалуу бир нерсени айтып, ошо жакшы кылыңыздар. Билдиребиз, ардактуу достор. Сизге дагы рахмат айтабыз. Микрофондо болгон Атыжан Гүлкайыр Нурматова, коштошпойм, буюрса жаңы музыкалык саатта угушабыз. Күн кызарып, уясына батканда, жигит кызды бир көрүүгө шашканда. Тумар радиосунда кечки шоу Тумар Тайм. Оюн күлкү аралаш, жылдыздардын катышуусундагы ысык шоу. Иш күндөрү кечки саат 6-дан 7-ге чейин Радио Тумар жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм.